кайсы үйдө Куран окулунбаса, ал үйгө шайтандар келет. Ал үйдөн периштелер качат. Ошол үй ээлеринин жүрөгүн кысып, көңүлүн кысып, адамдар үйгө батпай турган, үйдөн жылан чыккандай болуп, үйүнөн эле сыртка качкысы келе бере турган болуп калат дейт дагы. Үйдө жакшылык азайып, жамандык ошол үйдө көбөйүп калат дейт. Мына ушундай хадис, урматтуу бир туугандарым, ал эми Азирети İmam Bayhaqi rivayet kılan hadiste Ayşe Nekez aytat Peygamberimizden Kur'an okulungan üy asmandagı periştelerge asmandagılarga deyit. Oşol jerdegilerge yıldız kanda jarkırap görünse asmandagılarga Kur'an okulungan üy oşonda jarkırap görünöt deyit. Kosmonavtlar aytышкан жок bunu. Bирок men işenem uşunu aytat bir gün bolsa bir gün. O jerdegi жылтыраган нерселердин эмне экендигин билишпей, ал лампочкалар светте деши мүмкүн. Жок, лампочканындагы көрүнөт, анан көрүнбөй калган жери да болот, билесиңерби? Алыста барган sen көзүң көрбөй калат. Бирок космостон жаркырап көрүнгөндөр ошолор Куран окулган үйлөр. Алар ойлойт лампочкада ойлошот, азыр жок андай эмес.